7 каналдын жамааты бир жумадан бери Рамазан айтуу салтын улантуудабыз. Бүгүн кайсыл жака келди десеңиздер, бүгүн НТС телеканалына келдик. Бизди кандай кабыл алышат, кандай тосуп алышат, чогуу көрөлү. Akvatağa gele koy, aylanayın, 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 gege. Yaramadan bizde ayrılığa, aylanayın, kırdı kaldırdan. Akvaratın dereke, dereke, kuşuyla dereke, dereke. Aklanından beri koy, akvatağa gele koy, aylanayın, 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 gege. Саламатсыздарбы, Утмандоо, ушуга кетсиңиздер менен НТС каналына жалпы 7 каналдын жамааты Рамазан айтып келип калдык. Сиздер үчүн ыйык Рамазан айында Рамазан айтып болуп кабыл алыңыздар. Саламатсыздарбы, ассалаумалейкум. Кандай турасыздар? Мамлекеттик мекемелерден башталган Рамазаныбыз сиздердин каналдан жыйынтыкталып атат десем болот. Анда келиңиз, кыргыз элине каалоо тилек болсун сизден. 7 каналга рахмат. Биздин баягы биз баштап бардык элек сиздердин каналга кайра бизге келип ушундай бир жакшы салтты учугун
үзбөй келгениңиздерге чоң рахмат, кош келипсиңер. Эми жалпы ушул Жарамазанда айтылган сонун сөздөр бар го, бата сөздөр бар го, ошонун баары кабыл болсун. Каналдар азыркы учурда бир кыйыныраак учурду башынан өткөзүп жаткан кези, бирок ошого карабай силердин канал, биздин ушундай бир жеке каналдар, мамлекеттик каналдар баары жалпы өнүгүп, бир маалыматтык коопсуздукту сактоодо, элди маалымат менен камсыздоодо жакшы иштердин башатында туруп, ийгиликтер боло берсин демекчимин. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деген. Мына ыйык Рамазан айында дагы ушул 7-чи каналдын жалпы жамааты сиздердин НТС телеканалга келип отурабыз. Бул да бир жакшы шаан десек болот. Себептен сиздер баргандан кийин биз дагы коюп, биз да баралык, көрөлүк ал жерде. Аларга бир жакшылык тилейлик деп Рамазан айтып келип отурабыз. Ошол ыйык Рамазан айында кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Биринчиден жараткан Алладан эмне тилек кылсак, тилектер кабыл болсун. Элибиз битиребезин, жерибиз титиребезин, коробуз малга, кампабыз данга толуп, ар дайым эл үчүн кызмат кылып жүрөсүздөр, эл үчүн мыкты кызматты аркалап аман-эсен болуңуздар. Ыйык Рамазан айында кармаган орозоңуздар, туткан орозоңуздар, кылган дуаңыздар сиздер үчүн кабыл болсун. Амин. Жанымда өзгөчө үнгө ээ Санжира радиосунун диджейи Жумагүл айымдын жанында турам. Кандайсыз? Кармаган орозоңуз кабыл болсун. Орозо кармадыңыз да? Саламатсыздарбы? Мен да сиздер менен таанышып атканыма аябай кубанычтамын. Ооба, орозо кармадык. Жыл сайын бир жылда бир эле ай болот эмеспи? Анан ашыга күтүп кармайбыз. Сиздердин да орозоңуздар кабыл болсун. Канча жыл болду? 5-чи жыл буюрса быйыл. Жеңил өтүп атабы? Аябай сонун. Келиңиз, негизи Жарамазан дегенде эсиңизге эмне келет? Балким балалык кезде дагы үймө-үй кыдырып айтылат эмеспи? Жарамазан дегенде албетте сиз айткандай бала кездеги таттуу мүнөттөр, таттуу күндөр эске келет. Азыр да болсо анын эми учугур эмес. Негизи ошол чоңдор Жарамазан айтат деп ойлогон эмесмин, бирок ушул телеканалдарга иштегенден бери биз дагы кесиптештердин медиа компанияларга барып байма-бай айтып жүрөбүз. Чындыгында өтө кызык экен чоңдордун айтканы салыштырмалуу бала кезге караганда. Анан жакында эле сиздердин компанияга да барып келдик. Биздин эмгек жамааты өзүм дагы бардым. Аябай жылуу кабыл алып, жакшы таттууларыңыздарды берип, таттуу узаттыңыздар. Ал үчүн дагы учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирип өтөйүн. Анан бүгүн сиздерди күткөнүмө ушунчалык кубанычтамын. Негизи телеканал деп калбадыңызбы? Канча ушул жылы канча Жарамазан айтып келгендер болду да? Ооба, негизи бизге Жарамазан айтып келген, байма-бай айтып келген бул 7-чи канал. 7-чи каналдын эмгек жамааты чындыгында аябай таланттуулар экен. Анткени сиздерде иштеген жигиттер, бизде билсеңиздер Селкинчек деген долбоор бар. Ошол жакка келип дагы колмузда кол ойнотуп, аккордеон, шылдырак кайтор келип өздөрүнүн талантын тартуулап келишет. Ошол үчүн дагы балким ушул эки медианын дейинчи ынтымагы бекем болгондугунанбы айтор, жыл сайын эки компания бири-бирине байма-бай айтып келет. Эң негизги ушул Жарамазан боюнча достугубуз 7-чи канал. Келиңиз, анда жалпы кыргыз элинде куттуктообузна сиздерди. Жалпы кыргыз элине эң негизгиси ынтымак каалайм, биримдик каалайм. Орозо айт майрамдар келе жаткан кут болсун, элибизде, жерибизде тынчтык болсун ар дайым. Эң негизгиси жалпы кыргыз элинин жүзүндө жылмайуу болсун. Жылмайуу болсо эле бул бир бакубатчылыктун, бактылуулуктун белгиси деп билем. Ошол сиздердин да эмгек жамаатка ыраазычылык билдирем. Ушул эки компаниянын достугун бекемдеп, келип, бизди эстеп дегендей кабар алганыңыздар үчүн рахмат. Рахмат, сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Мына ошентип өзүңүздөр көргөндөй НТС телеканалы бизди өзгөчө атмосферада тосуп алышты. Быйылкы жылдын Жарамазан айтуу салты дагы ушундай эң сонун маанайда жыйынтыкталганы турат. Эмне дейбиз? Кыргыз элибизде тынччылык болсун. Эртеңки орозо айт майрамыңыздар менен.